Bismillahirrahmanirrahim. Менин атамдын бир тууган байке инилеринин балдары жакынбы? Же апамдын кийинки турмушундагы балдарыбы? Жакынбы? Негизи эки жак менен тең катышуу керекпи? Конечно, атаңыздын бир тууган байке инилери. Атаңыздын бир тууган байке инилери. Инилеринин балдары жакынбы? Же апамдын кийинки турмушундагы балдары? Жок, апаңыздын кийинки турмушундагы балдары жакын. Энеңер бир да, атаңар бөлөк болсо дагы энеңер бир. Бул жакын болот. Атаңыздын бир тууганын балдары, алар деле жакын, бирок силер энеңер бир болуп болбойбу? Экөө менен тең жакшы мамиле кылуу керек. Конечно, экөө менен тең жакшы мамиле кылуу керек. Булардын баары сила рахим дейт. Баарыңар бир эненин ичине чыккансыңар. Сиздин атаңыз да баардыгыңар да барып туруп туруп. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ким тууганчылык мамилени бекем кармаса, өмүрүнө береке, рызкысына береке. Биз суук жерде отурабыз. Анан иттин терисинен жасалган патегин колдонсо болобу? Тамандан сыз өтпөш үчүн базарда турабыз. Болот. Болот иттики. Иттин териси ушу ашатылган эле болсо, ал алхамдулилля таза. Ашатылган эле болсо, ал таза. Таза. Үстүнө жай намаз кылып окусаңар деле болот. Мурда көбүнчө иттин терисинен тебетейлер келчү эле. Тебетейлер келчү. Алардыгын деле жолсалды өтүк кылып алып кийип алса болот. Патектин боле болот. Чочконуку болбойт. Карышкырдыкы деле кийип алсаң болот. Илбирстик эмне болсо деле чочкодон башкалар барбы? Бардыгы болот. Бардыгы болот. Бир шарты менен ашатылган эле болуш керек. Дамыла, мен бир жыл мурда түш көргөм. Түшүмдө асмандан бети көрүнбөгөн бирөө сүйлөдү. Максат ажыга бейиштен салам айт деп. Ошол кезде биз аябай ыйладык. Сүйүнгөнүбүздөн ушул түшүмө аманат катары жеткирип коеюн деген. Рахмат, Алла разы болсун. Аллахым баарыбызга бейишин насип кылсын. Мен Москва шаарында повар болуп иштейм. Мен иштеген жерде намаз окуй турган шарт жок. Аябай кичинекей. Отуруп окусам болобу? Же кечинде казасын окушума туура келип калып жатат. Аракет кылыш керек туугандар, намаздычы өз убагында бардык фарыздары менен окуганга. Ошого сиз жумуш издегенде да ошого карап издеңиз. Жашоо шартын да ошого караңыз. Эми эгерде кээ бир учурларда анча туш келип калат, эми жашоодо азыркындай тарыраак жерге канча көп болсо 1 метр эле жер керек да. Аттахият менен акырын сажда кылганга 1 метр жер жетет. 1 метр жер тапсаңыз, иншалла Кудай кааласа туруп, рүкүсүн кылып, саждасын кылып, ушундай окуйсуз. Каза кылбаңыз. Келинчегимдин жүрөгүн текшерткенде врач эркек экен. Көкүрөгүн ачып рентгенге салат. Ушул боюнча эмне дей аласыз устаз? Рентгенге ошо салып аткандардын аялдар деле бар, издесеңиз болот. Өткөндө мен деле бардым, мына 3-чү эмнеге атын неме. Больница, мына советскийдеги бар го. Ошол жерде баламдын бутун рентгенге салайын деп барсак, аял киши эле экен. Аял кишилер бар да. Көпчүлүгү эле бар, киши издесеңиз да табасыңар. Эгерде таптакыр эле болбой калса, анда сиз жанында турушуңуз керек. Жанында турушуңуз керек. Анан бардыгын чечинтип алып рентгенге алынбайт. Ошо кайсы жер ооруп аткан болсо, ошол жерде гана. Ошол жерде карап эле алынат. Аттахиятта имамдын артынан аттахият дуасын имамдан кичирээк окуп, кичирээк турса болобу. Туугандар, аттахиятты окуп, аттахият важип да. Бир аз бүтөлекте имам тез окуйт экен дагы туруп кетсе, сиз окуп бүтүп анан туруңуз. Аягына жеткирип туруп анан туруңуз. Макулбу? Эгерде сиз аттахиятты окуп туруп, салават айтып, анан дуалар бар го, имам салам берсе, сиз успет этпей калдыңыз дуага, анда уже сиз салам бере бериң. Макулбу? Бирок аттахиятта бул важип болгондуктан, тияктагы салаваттар, дуалар, ал мустахаб амалдар кетет да, сүннет амалдар кетет. Ошон аттахият бул важип, аягына чейин окуп, абдуху ва расулу деп анан турасыз.
Assalamu alaikum. Ajeke, mal жандык bir нерсе жоголсо, табуу үчүн кандай дуа амалдары бар? Mal жандык bir нерсе жоголсо, табуу үчүн кандай дуа амалдары бар? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун 11 жолу окуңуз бекем ишенип туруп. Тажрыйбадан өткөн амал. Мен жакында эле мына жерде өзү деле укса керек, мени жалганга чыгарбастыр. Меккеде харамда bir аксакалын жоготуп жүрүптүр. Таппай канча сааттан бери кыйналып кеттим дамылан. Сен инна лиллахи ва инна илайхи ражиун 11 жолу кайтара бер. 11 жолу кайтарып сразу таап алса болобу? Адам көп да эди окшош эми. Кыргызстан менен айыр. Туурабы? Ой, бардыгы эле мына өзбек, уйгур, татар бизге окшош да, азиат биз баарыбыз да окшошпуз да. Тем более кыргыз канча көп. Ар жагы Африка, буягы Европа эми толтура да. Анан ушунда таап алдым деп сүйүнүп анан аябай жыргап жүрөт. Алхамдулилlah, Алла Таалам ихласыңыздын берекесинен берди дедим мен. Сиз ихлас менен айттыңыз, Алла Таалам берип таап алды. Андан кийин да бир 2-3 күндө дагы жоготту ал. Аксакалдар да, Кудай бергендер бар да. Мына жерге туруп тур десем, мында карасаң жок да ошол жерде. Ашыны анан өзү айтат. 2-3 күндөн кийин дагы жоготтум. Бай сиз айткан зикирди 11 жыл айтып дагы таап алдым дейт. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деген. Намаздагы зам сүрөнү 5 мал намазда тең окуй берсе болобу. Ооба. Биз ар бир сүрөдө Фатиха окуйбуз. Ар бир намазда, ар бир рекетте, то есть. Ошондой эле сиз зам сүрөңүздү ар бир намазда окуй бересиз. Истигфар намазы кандай? Кайсы сүрөлөрдү кошуп окушубуз керек? Истигфар тоба намазы деп коебуз. Алладан кечирим сурай турган намаз. Кайсы сүрөлөрдү билсеңиз окуй берсеңиз боло берет. Саламу алейкум. Аял киши намазда бутун саждага бара жатканда бүгүп окуйбу дейт. Баарыбыз да саждага барганда бүгөбүз да. Жапыс окуйт дейли. Эркектер кичине ачык болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан, мол аралык чыканак жер жаткызбагыла, аялдар жаткыз окушат. Эркектер чыканактарын көтөрөт. Макулбу? Ошондой эле сан менен ич тийбеш керек. Аялдар да тийип жапыс окуйт. Саламу алейкум устаз. Адам ооруп адалдан шыпа таппай калса, арамдан шыпа издесе болобу? Пайгамбардан хадис барбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисин ушуну гана билет экен. Алла Таала арамга шыпа койгон эмес деген. Арам нерселерге Алла Таалам шыпа койгон эмес деген. Бир. Экинчиси айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла кандай гана оору жаратпасын, сөзсүз шыпасын кошо жараткан деген. Демек, ар бир оорунун шыпасы бар өлүмдөн башка. Карлыктан башка. Шыпасы бар, сөзсүз шыпасы бар. Бирок мыналарды сиз арамдан шыпа таппай калса, адалдан шыпа таппай калса, арамдан шыпа издесе болот. Пайгамбарыбыз мындай хадисин мен билбейт экен. Албетте бизде фикта, анан фиктагы китептердагы Куран хадистен негизделип эреже чыккан да. Ад-дарура тубихул махдура деген эреже бар. Зарылчылык арам нерсени мубах кылып коет, уруксат берип коет да. Эгерде таптакыр адалдан эч нерсе таппай калган болсо, только арамдыкы чыгып калды. Карышкырдын этин жедейби, же болбосо дагы бир эле эшектин сүтүн иштейби, эми толтура немелери бар да. Же болбосо иттин фаланча шорпосу дейби, бир ракат дегендер эме. Болбосо точно өлөсүн деп чыгарып койду чечимди. Бага чейин арам адалдан бардыгын карап көрдү. Ошону мусульман, врач, профессионал бир эмес эки. Ошолор айтса, ошолордун рекомендациясы менен анан болот. Я. Эгерде өлүп бараткан чочкодон башка эчтеке жок болсо, ошондо деле чочкон жесе болот. Чочкодон башка эчтеке жок. Өлүм же чочконун 1 килограмм деп уже эме болуп калды да. Ошо жан сакташ үчүн анда ошол учурларда жесе. Куран буга уруксат берет буга.
мынандай келет аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Харрам алейкум майтата ва дама ва лахмал хинзир ва ма ухилла бихи ли гайриллах фаман иттарра деп ошол жерден аят кишинин эсине чыгып атат. Мындай дегенде Алла Таала арам кылды. Канды, өлүктүктү, чочконун этин жана Алланын атын аталбаган бардык малдар муздалса Алланын атын аталбаган. Ушу төртөөнү арам. Бирок ким мажбур боло турган болсо, мындайча айтканда аргасыздык келип калган болсо, андан башка жей турган эчтеке жок. Өзүн жашоо, то есть өмүрүн сактап калыш керек да. Ошол учурда рахаттанбай, чектен ашпай, эки шарт бар. Рахаттанбай, чектен ашпай жегенге уруксат берилет. Макулбу? Баягы мисалы, эми адам баласы да. Канча бир грамм жеген менен жаныңды сактап калышы мүмкүн. Ошончо гана уруксат. Бардыгын жей бергенге эмес. Ошол учурдан чыгып кетиш үчүн. Кайненем балдарына киришип семьясына аралаша берет. Ушул туурабы? Эми кайнене кайнаталар ак батасын берип, насаатын айтып турган жакшы. Андан кийин үй бүлөлөргө кийгилише берген жакшы эмес. Наоборот, балдарга иншалла көбүнчө кийгилишкенде артык кыламда тыртык кыла берет. Бирок сөзсүз насаатын айтып турсун. Сөзсүз ак батасын берип турсун. Дуаларын кылып турсун. Мен 5 вакыт намаз окуйм, дүйшөмбү, бейшемби күндөрү ороза кармайм, туура. Өтө туура. 5 вакыт намазыңыз машаалла. Дүйшөмбү, бейшемби күндөрү ороза кармаганыңыз пайгамбарыбыздын сүннөтү. Устаз мечиттин ишин кылып акча алса болобу? Мисалы, пол, потолок жана башка. Болот. Эмне үчүн болбойт? Кадимкидей эле договор кылыңыз, мейли. Мынаныңызды тазалап берем деп, потологуңузду коюп берем. Канча дедиң эле? 100 000 сом деди. Содалаштыңыздар. Бүттү, колду берди. Сизге адал. Айттыңыз, машаалла. 90 000 эле бериле, 10 000 менен дагы кетсин. Акчаны да калды, соопту да калды. Сине кылды да өзүнүн акысын. Бизде тажия жылдык деген барбы? Аза күтүү канча убакыт болуш керек? Тажия деген тазия бар. Аза күтүү бир адамдын көңүлүн, бир киши жоготту, туугандарын жоготту, барып туруп ошо көңүлүн айткан тажия деп коет. Албетте 3 күн аза күтүү 3 күн. Күйөөсү өлүп калган аялдан башка. Күйөөсү өлүп калган аял ага аза күтүү 4 ай 10 күн. Андан башка ким гана болбосун 3 күн аза. Андан кийин кадимкидей эле турмуш тиричиликти улантып кете берет. 3 күн аза күтүү. Ошо 3 күндөн кийин мейли ихсан кылам десе, бир кан чыгарып, тууган уктарды чакырып, жетим жесирлерге кийим кийгизип коеюн же тамак берип коеюн деп жакшылык кылайын, собобун ошол маркумга багыштайын боло берет. Бирок азыркында бизде шариятыбызда 7, 40, 51, 90 жылдык деген жок. Убактысын дайындап, любой күнү кылса боло берет. Жолдошум аябай урушчак болуп жатат. Мурун андай эмес эле, чаап салчудай болуп жинденип кетип жатат. Кайра кечирим сурайт. Менин көңүлүм ооруп сүйлөшкүм келбей калып калды. Не кылсам болот? Сабыр кылгыла. Үйдө зикирди, намазды күчөйткүлө. Дайыма жылмайып туруңуз. Бардыгын тамакты жакшынакай кылып, учур үйдө таалим өткөргүлө. Анан кийин жакшы сөздөр сүйлөгүлө, каяш айтпагыла. Хотя бы бирөөнүн күчөйгөндө экиң пасайып турса, иш бүтүп кетет. Ошо чыга калбай. Саламатсызбы устаз, менин байкем ичет. Кантип токтотобуз? Кеңеш бериң. Сабак алып келиң. Даватка чыгарың. Убакыт барбы? Устаз, жардам бериңизчи суранам. Мен өзүм 24 жаштамын. Зынага аябай эле берилип кетип жатамын. Шартка байланыштуу ушул күзүндө уйлөнөм. Өзүм 5 вакыт намаз окуймун. Жашоомдо баарысы жакшы. Бир эле зына маселеси жүрөктү тынч койбойт. Ала турган кызым 16 жашта. Ушул маселени чечип бериңизчи сурайм. Сизден Алла ыраазы болсун. Туган мындай да, зына арам. Чоң күнөө. Болгондо дагы имандан ажырай турган күнөө. Имандан ажырап кала турган коркунуч бар да бул. Өтө жаман. Ошон үчүн нафсын тарыш керек. Болсо катар-катар ороза кармаң. Катар-катар. Мына азыр Ражаб айдын
ортосы болуп калды. Шабан ай, орозо кармаң, до конца кармаң таң. Адам ошо зына, орозонун берекесинен Кудай кааласа ошо арам ойдон дагы, арам нерселерден дагы сактанасыз. Кадимкидей адамдын дене жагынан дагы, руханий жагынан дагы сизге жардам берет. Акыркы күндөрүн кармабай эле коесуз, Шабан айдын. Рамазан башталат деп аткан учурундачы. Рамазан биринде кайра баштайсыз. Бөлсө. Анан үйдөгүлөр менен жакшынакай сүйлөшүбүз. Ал бизде 16 жаш болбойт да. Бизде мыйзам боюнча 18 жашта. Ошон буну сизге эч ким чечип бере албайт. Ал тиякта кабыл болуп калган бир дагы молдо никеңизди кыйбайт. Себеби ол молдону дагы эмеге тартат да. Жоопко тартат да. Ошон андан көрө сабыр болот, же болбосо башканы карап көрүнөт. Өмүрүмдө көп туура эмес иштерди кылгам. Кийин бир күнү гусул кылып, колдон келишинче чын жүрөктөн баардык кылган күнөөлөрүм үчүн тооба кылып, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп айткам. Бирок андан кийин дагы көп жолу намазды калтырып таштаган учурлар болду. Мен өзүмө күн сайын бүгүн эмне кылдым, эмне деп сүйлөдүм, эмнени көрдүм жана уктум деп эсеп отчет берчү эмесмин. Ошондуктан азыр өзүмдү динден чыгып кеткендей сезип жатам. Бул канчалык чындыкка дал келет экенин билбейм. Динибизде на всякий случай келиме кайра айтып ыйман келтирсе болобу? Жүрөктүн тынч болушу үчүн. Ал үчүн эмне кылыш керек? Эгер гусул алыш керек болсо, бирок гусул бар болсо, кайра алуу шартпы? Бул суроону WhatsApp'тагы телефон номуруна жөнөткөм. Кийин ушул суроо дагы келип калса, жооп бербей эле коюңуз. Паланча ушул номерде жазгам дейт. Туугандар мындай. Шектенбеңиз бул шайтандан. Алхамдулилlah сиз шахадат калима келтирдиңиз, куфр сөзүн айткан жоксуз, ширк сөзүн айткан жоксуз. Алхамдулилlah мусулмансыз. Албетте шахадат келмесин кайра айта бериң. Ал жаңы мусулман болгонго дагы, мусулман адам ыйманын тазалаганга дагы керек. Жаңылап турганга, күчтөнүп турганга, күнөөдөн сактанып турганга, азыр эле канча сабакты өттүк, ушу сабакты көрсөңүз, ла илаха иллаллах айткан сайын күнөөлөрүңүз кечирилет. Күчтөнөсүз, кубаттанасыз. Анан кийин гусул алыш шарт эмес. Албетте гусулуңуз болсо, тообага жаңыдан гусул алып койсоңуз мустахаб, ал жакшы болот. Толук жуунуп, 2 рекат намаз окуп, чын жүрөктөн Алла Тааладан истигфар, астагфируллах ва атубу илейхи 100 жолу айтып, анан бол болушунча аракет кылыңыз көз жаш чыгарганга. Дуа кылып, я Алла, Алла менен жакшы күмөндө болуңуз. Истигфар кылдым, тооба кылдым, Алла кечирет деп. Эми уаданы бузбаңыз дагы 5 убакыт намазды мечитте окуганга аракет кылыңыз. Саркы кечки дуаларга бекем болуң. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Жаратканын баарыбызды таква кылсын. Баарыбызды шүгүр кылучулардан кылсын. Ооруларыбызга шифа берсин. Өткөндөрүбүздүн Алла Таалам жайларын жаннаттан кылсын. Жараткан Алла ортобузга ынтымак берсин. Элибизге, мамлекетке тынчтык, амандык берсин. Жараткан Алла туура жолдон адаштырбасын. Алла Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылып, ооматыбызды, даражабызды берсин. Дүйнөнүн кордуунан, ахиреттин азабынан сактасын. Бирахматка я Алла. Жакында эле бир окуяга күбө болдум. Кичинекей жээнимдин жүрөгүн көтөрүү, дем салуу үчүн бир эже келген. 7 сындырым нанды муштумга кысып, баланын денесине тийгизип, ошол нанды итке берип кой деди. Бычактын боковой бөлүгү менен баланын денесине, буттарына акырын урду. Андан кийин баланы оодарып, буттарын босогонун патологуна бир нече жолу тийгизди. Ушундай динибизде барбы? Ширк эмеспи? Эгер ширкке күбө болуп калсак, мен жээнимдин апасы эжем. Жана кичинекей жээним ымыркай. Тооба кылышыбыз керекпи? Балагатка жете элек 2 жээним дагы күбө болуп калышса керек. Так айта албайм. Алар тооба кылышы керекпи? Бул суроону паланча номурундагы WhatsApp'тагы телефон номуруна жөнөткөм. Кийин ушул суроого дагы келип калса, жооп бербей эле коюңуз. Жо мындай туугандар. Шифаны Алла Таала берет. Бирок биздеги энелерибиз эмдеген деген эме бар да. Алхамдулилlah мурдатан энелерибиз эмдеп келген. Бала ыйлап калса, чочуп калса, ошолорду ырымдап келген. Бул жерде иншалла эч кандай ширк бирки деле жок. Ширк бирки. Ширк качан болот? Алла Таалага теңдөө болсо болот ширк. Ширк деген бул Алла Таалага шериктеш кылуу деген сөз. Бул алхамдулилlah бир себебин тандап, бир жакшы эме кылып коюп атат. Ырымдап коюп атат. Мени
Албетте дем салууга бир окуй турган болсо, только Курандан, хадистен дем салынат. Ал дагы мисалы азыркы күндө, акыркы күндөрдө көз ачык, бакшы, дем салуу, ар кандай нерселер эми көбөйүп кетти. Жиндер менен заниматься эткен, тигиндей мындай болгон, сыйкыр менен заниматься эткен. Ошолордун туугандар эң бир нерсени эстетип коет. Тууган, шифаны Алла берет. Дем салуу тыюу эмес, дем салуу алхамдулилlah Куран, хадистен болсун. Башка бир нерсени айтып бере дем салса, андай болбойт. Анан кийин анан эң жаман нерсесичи алдына ала бир нерселерди айтуусу. Көзгө жашырып бизге кайып нерселерди айтуу, мына ушундан коркуш керек. Тамыр кармаса жакшы эле. Тамыр кармап, мурда ысык суу деп эле, ысык суук деп эле экиге бөлүп эле карап, мынадан этияттаңыз, мынаны көп жебеңиз деп эле дарылап койчу. Тамыр кармаганда Алла Таалам кээ бир адамдарга ушундай бир касиет берген. Тамыр менен эле давление, боор кандай, бөйрөк кандай, мына азыркы УЗИлер бар го, булардын бардыгы. Булар кандай билет дейсиң? Кандай билет дейсиң? Мен мындай деп айтып коем да, мына ушу темирди мага тийгизип туруп билип атат. Колго кол тийгизип билсем, мен ага шектенесимби? Ага караганда адам күчтүү го, ушуну адам жасады го. Туура эмеспи? Же мына темирди мына ушу УЗИни ким жасады? Точно? Ошону акылдуу адам жасаган, эми адам болсо ошо өзүнүн колу менен кармап айтып койсо, ага эмне сен деп атасың? Мына ал жериң чота сен канын жүрөсүң, канын жүрөгүң соккону мындай экен, тигиндей экен деп. УЗИни адам жасап атпайбы? Ошого ана таң калбайсың дагы, мындай кылып карап туруп, кара. Кээ бир адамдар Аллаху акбар ушундай. Көздөн алсаңдар го, карап туруп, көзүңдөн карап. Сен мындай болуп атат мына. Мына ал жери мындай. Эми Алла Таалам алхамдулилlah илимди берген экен инсанга. Туура пайдаланыш керек. Бул да жараткан Алла Таалам берген нематы. Атак мына жерде сиз айтып аткан мына нерсе шариятыбызда жок ал. Жүрөк көтөрүү деп, эмдеп, демдеп койгондорду билебиз. Элендердичи, акыры мына жерге калып туруп, бисмилла, бисмилла деп өзүнүн ырымы менен кээ бир энелердечи андай эле Куран баштан аяттарын баштан аягына чейин жаттап алган эмес. Бирок Алла менен байланышы бар да. Ким менен байланышы бар экен? Алардын бисмилласы билесизби кандай күчтүү? Жөн 2 жолу бисмилла деп коет, нормально болду. Бар кете бер дейт. Спокойно, чочуп калгандар. Бирок мына сиз лампандарды бир баракат кылып денеге тийгизип, асманга жок, потолокко баягы бутун коюп, мындай нерсе мен билбейм. Мындай нерсе жок. Ал кандай кылган болсо, өзү эми жооп берип өзүнө эме кылат да. Бирок эмдеп, демдептир, бисмилланы айтып эмдесип, всё. Эми карап туруңуз. Башка сөз менен септегенде башка дагы немелер бар да. Жиндердин чоң эмелери бар, шейхтери бар. Ошолордун атын атап тагса жакшы болуп кетет да. Кээ бирлерчи, ал эми сыйкырчылар бар иштечи. Андайларга вообще барбаш керек. Ал арам андай. Биз Алланын аты менен эмдейли, Алла Тааланын аты менен алхамдулилlah дем салайлы, Алла Тааланын аты менен. Ошого без проблем. Макулбу? Ошон үчүн энелер да карап туруп, машалла, башын кармап, кээде бисмилла, бисмилла. Аябай мындай кирине кирген экен деп коет. Суу өткөн экен деп коет. Көз тийген экен дейт. Кадимкидей эле алхамдулилlah. 2 бисмилланы айтып шыпырып коет барды. Кудайга шүгүр. Булар нормально мындай. Чөнки чөп жар менен дарылап атат, жакшы эле. Бирок эгерде анан эмелерди айта болсо, сени паланча дубалаган экен, анан түкүнчө дубалаган экен, түкүнчө жерге, көрү бар го, 5-көрүдөн кийин сол жактагы ошо көргө көмүп койгон экен. Бул өлдү уже булар. Бул уже кайыптагы нерселерди уже мен билем, жашырын нерселерди билем деп айтып атканы мүмкүн, анын жин аралаштыргандай ушундай кабарларды бериши мүмкүн. Бирок шарият мындан толук тыюу салат. Зеригишти унута албайтам, эмне кылсам болот? Кандай сен зикирди кылыңыз? Эмне зеригесиз? Бу дүйнөгө келип өмүрдү текке кетирбеш керек. Кайра келбейбиз. Чын айтайын, кечеги күн бар го, кече өткөрдүк го, ал келбейт. Кече эмес, бүгүнкү күн деле келбейт. Ошон үчүн ар бир алдыдагы, алхамдулилlah, кадамдагы ар бир саатыбызды зериги өткөрө турган дүнүйө эмес да бул. Ибадат менен, ахиретке даярдануу менен, илим алып. Ага сиз зикирди эле көп кылсаңыз, Кудай кааласачы, тилди кыймылдатың. Эң биринчи шайтан тилди кыймылдаттыра көрөт. Мейли оюңуз башка жака кетип атат.
Айырмасы жок. Тилиңиз менен субханалла, алхамдулилля, ла иляха иллаллах 1000 жыл айтың. Айтың, коркпой айтың. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Коркпой айтың, көп айтың. Бир кишиге вазифа берген экен, шейхке. Мынаны ушунча жолу 1000 жолу айтасың, мына 1000 жолу. Бир канча күндөн келип, эч кандай менде айырма жок деп. Эмне кылайын деп. Анан айтып, сен дептир, ушул денеңдеги бир мүчөң Алланын зикри менен алек болгондо ушуга шүгүр кыл деп. Ушуга дагы шүгүр кыл. Болсо бул да алек болбой калса кандай? Башка денелериң Аллага буйругуна келе элек. Бирок тилиң Алланын буйругун аткарып аткан болсо шүгүр кыл. Кудай кааласа акырын барды келет деген. О таштабаш керек бул. Таштабаш керек. Никес жашаган эркек аял канчалык күнөөгө батат? Алла, иманы ажырап турат. Пайгамбарыбыз айткан, зына кылган учурда иманы ажырап турат дейт. Көлөкөдөй кадимкидей чыгып турат. Кудай сактасын, ошол учурда өлүм келип калса, имансыз өлүп калганын коркунучу бар да. Бул зына өзү арам. Бирок ушуну адал деп дагы жашап аткан болсо, имандан ажырап калат, точно ажырайт. Ошон үчүн токтотуш керек муну. Эгер ушунча жашаган, ак нике кыйып алгыла, кандай? Күбөлөрдүн немесине кыйып алып жашаган. Калганда истигфар тоба кылгыла. Менин түшүмө бул дүйнөдөн өткөндөр көп кирет. Көп басырык басат, эмне кылсам болот? Басырык басканга аяталы курси. Андан күчтүү, таасирлүү дуа жок. Аяталы курсини окуй бериң. Кээде тилиңизди дагы басырык басып сүйлөтпөй коет. Оюңуз менен окуңуз. Өлгөндөр көп кире турган болсо, бул жаман нерсе эмес. Бул жакшы нерсе. Өлүмдү эстеген иман жаңырат. Акылдуулуктун белгиси. Кесарево жолу менен төрөлгөн бала жана өзү табигый жолу төрөлгөн баланын айырмасы болобу? Айырмасы жок деге жок. Эч кандай айырмасы жок. Бала да төрөлдү. Кээде жөнөкөй төрөлүп калат, кээде ушундай, кандай десем мындай, кесарево менен төрөлүп калат. Эч кандай айырма жок. Мен Куранды ачып, үнүмдү чыгарбай, көз жүгүртүп окуп турсам болобу? Илимим жок, бирок кошуп окуй алам. Илим алганга чейин карап турсам күнөө болбойбу? Бул Куранды ачып, үнүмдү чыгарбай, көз жүгүртүп окуп турсам болобу? Намаздын сыртында окуй бериңиз ушундай. Намаздын ичинде карап туруңуз. Окуганыңызда көздү ачып окуш керек намазда. Көздү жумуп албаш керек. Макруh болуп калат. Бирок кээде пикириңиз чачырай берген учурларда өзүңүздү ушундай топтош үчүн, мээңизди чачырган топтош үчүн бир аз жумуп кайра ачсаңыз мейли. Куран окуу боюнча Куран окуганда ачып үнүңүздү чыгарып окуй бериңиз. Кээде үнүңүздү чыгарбай ичиңизден окусаңыз деле болот. Аял киши атабыздын мүрзөсүнө барсак болобу? Аял кишилерге мүрзөгө барганга эмтиги салынат, себеп дегенде булардын жүрөгү назик. Мүрзөгө барганда өздөрүн кармай албай калат көбүнчө. Эгерде жашы бир топ болуп калса, махрам менен барса болот бирок. Энелер, бир жашы чоңойткон, жаш кыздарга категорически болбойт. Энелер болуп калса, ошол да махрамы менен, анын бир шарты, тияка барып шариятка каршы иштерди кылбасын. Жөн эле барып салам айтып, карап дуа кылып, анан кайтса мейли. Апам каза болгондон бери менде корку сезим пайда болду. Эмне кылыш керек? Корку сезим, эмнеден корку сезим пайда болду? Алладан корку сезим болсо, машалла, Кудай бериптир сизге. Эгерде өлүмдөн корку сезим боло турган болсо, сиз коркосузбу, коркпойсузбу, бар өз учурунда келет. Ал тууралуу ошо ойлонбой эле коюш керек. Эстеп коюңуз өлүмдү. Бул жакшы нерсе. Жүрөккө пайда. 1,5 жылдан бери түш көрбөймүн. Эч нерсе болбойт, эчтеке болбойт. Устаз, атам арак ичет, үйүбүз ызычуу болот күнүнө. Аракты кантип койдурабыз? Куранда барбы койдура турган сүрө? Курандын ар бир сүрөсү койдура турган сүрө. Ишеним эле керек. Ошого иншалла даватка алып чыккыла атаңа. Солуктуруп, жакшынакай болгондон кийин балдардан, туугандардан бири акыры 3 күнгө алып чыгып келсин. Ажыратыш керек. Андан кийин кайра кайталатып туруп, узагыраак мөөнөттө. Мисалы, машалла, чүйдө болсо, Баткенге, Ошто болсо, Таласка алып кетип, узагыраак мечиттин чөйрөсүнө аракет кылыш керек. Бул дагы мээнет. Бул арактан сиңип калганда каныңа иче берип. Анан акырын кетиришке буга кичине аз убакыт керек. Устаз намаз окуп жатканда күлүп ийсем эмне болот? Эми күлүп ирген кандай болду мисалы? Эгерде каткырып берсе, киндик кыймылдай турган деңгээлде дарат дагы сынат, намаз дагы сынат. Барып кайра баштап келиш керек.
Эгерде ал деңгээлде күлгөн жок, анда намаз бузулат, дарат бузулбайт. Жылмайып койсо жөн эле. Бир нерсе эстеп кетти да жылмайып эле койду. Буда намаз деле бузулбайт, дарат деле бузулбайт. Чүнкү үн чыгарып күлүп берсе, каткырган жок бирок. Үн чыгарып күлүп берсе, анда намаз бузулат. Мечитке барыш керекпи? Же үйдөн эле намаз окуй берсе болобу? Жок, фарыз намаздарга мечитке барыш керек. Калган намаздарды үйдө окуй бериш керек. Жолдошум Россияда эле нике бузулабы же жокпу? Кеткенине 1 жыл болду. Жок, бузулбайт. Нике качан бузулат? Качан талак берсе бузулат, же өлүп калса бузулат, Кудай сактасын, башка динге өтүп кетсе бузулат. Башка учурларда бузулбайт. 5-10 жылдан бери жок болуп кетсе да бузулбайт. Ошонун никесинде болуп тура берет. Кошуналар менен урушта канча күндө жарашыш керек? 3 күн. Өзү биринчи урушпаш керек. Я. Вакыт калды ошо айта? 5 мүнөт бар? Айта берели? Окуй берели? Кошуналар менен урушта канча күндө жарашыш керек? Өзү аракет кылыш керек урушпаганга. Эгерде уруш болуп калса, кандайдыр бир шайтан азгырып, 3 күндөн узартпаш керек. Напсыңызды, сындырыңыздагы кирип анын. Кечирим сурап, маныңызды көтөрүп, мантыңызды көтөрүп, колдон келишинче жакшылык кылып туруп, маселени онда. Карагыла, байлык, илим, урмат сый, иззат деп коебуз. Ушу үчөө биригип кеп кылып атыптыр да. Анан байлык айтат экен, мен бирөө менен урушуп кетсемчи, байлардын үйүнөн табылам, башка жактан издебей эле койгула мен дейт экен да. Анан илим айтат экен, мен бирөө менен урушуп кетсем дейт экен, мен ушу китепканалардан, медреселерден табылам, башка жактан табылбайм дейт экен да. Анан иззат унчукпай эле отурат экен. Анан будан сурат, сен деле сүйлөбөйсүңбү, сен урушуп кетсең эмне болот? Мен урушуп кетсем кайра табылбайм деген экен. Баягы эми Кудай сактасын, эки кошунанын ортосунда урмат сый бар го. Урушуп кетип кайра жарашканда да мурдагыдай болбойт. Баягы мурунку бири-бирин урматтаган, сыйлаган ал табылбайт. Ошон үчүн повод бербеш керек кошуналар менен урушканга. Вообще повод бербеш керек. Ачууңузду жутуп коюңуз. Сөп-сөп. Ошол убакта нары бери басып кетип калгыла. Буну нардан бери жок кылып бериш керек да. Анан Кудай кааласа, иншалла качан бир аз убакыт өткөндөн кийин өзүңүзгө кайра сүйүнөсүз. Алхамдулилля, жакшы урушкан эмес экенмин, кетип калган экенмин. Эми азыр жакшы, пушайман эмесмин да азыр. Эгерде кокустан ушу кезек урушуп кеткенге чейин барып калса, 3 күндөн ашырбаш керек. Мен 33 жаштамын. Мен намазды окуймун, 5 убак. Бирок Фатиха сүрө менен Ихлас сүрөсү, анан Фалак сүрөсүн кошуп окуймун. Ошол болобу? Болот, жакшы эле болот. Жакшы эле болот. Дагы бир сүрөнү кошуп алсаңыз, жакшы болот да. Мисалы, сиз ал кайсы Фатиханы билет экенсиз, Фалакты билет экенсиз, Ихласты билет экенсиз. Да 2 сүрө кошуп үйрөнүп алыңыз. Нас сүрөсү менен Инна Атайна, Каусар сүрөсү. Сопа 4 рекетке бирден кошконгочу. Мен мынадан 3-4 жыл мурун жыгылып, белимди оорутуп алгам элем. Ошондон бери отурам. Намаз окуйм, кандай болуп калат? Намазым дурус болобу же күнөө болобу? Караңыз, эгерде сиз түз туруп намаз окуй албасаңыз, шарият уруксат берет отуруп окуганга. Отуруп окуганга мүмкүнчүлүк болбосо, жатып алып окуганга. Бирок намаз таштабаңыз. Намаз таштабаңыз. Жолдошума намаз үйрөтүп жатам, аял адам күйөөсүнө үйрөтсө боло бере, өтө жакшы болот. Үйрөтүш керек бири-бирине. Кичинекей чоңго, аялы күйөөсүнө, кулу падышасына айырмасы жокпу? Билбеген нерсе болсо үйрөнүш керек да. Намаз окуганды билбейм, бирок жакындарым менен барып кандай намазга жыгылса, мен да ошондой жыгылам, күнөө болбойбу? Жок, биз баарыбыз ошондой үйрөнгөнбүз. Ушуну таштабаңыз. Жакшылар ошо намазга баргандар менен чогуу бара бериң, кандай рүкү кылып сажда кылса ошону кайталай бериң. 1-2 жолу баргандан кийин уже сиз көнүп каласыз. Ал рүкүдөн туруп саждага барганга чейин уже сиз саждага кетип каласыз. Буну мен деле билем дегендейчи. Анан акырын иншалла үйрөнө бересиз. Күн сайын бир убакыт бөлүңүз үйрөнгөнгө. Келинчегим боюнда бар. Чачын кичине кыскартып койсо болот. Эмне себептен кыскартат? Оорунун себебиненби же эмне себептен? Чач өспөй түшүп атат ал жаганда. Жөндөн жөн кыскарткан болбойт. Зарылчылык болсо мейли оорунун себебинен. Бирок зинат үчүн болбойт. Карыз ороза кармаганы атайын 1 ай болот, Шаввал ай дегенди башка айларда кармаса болбойт карызды деп уккан элем.
ошол чынбы? Жок. Карыз орозо качан кармалбайт? Угуп алыңыз. Рамазан айда карыз орозо кармалбайт. Рамазан өзүнүкү гана өтөт. Айт күнү, орозо айт күнү кармалбайт. Макулбу? Курбан айт күнү кармалбайт. Андан кийин 3 күн орозо кармалбайт. Калган бардык мына 5 күндөн башка жыл бою орозо кармай берет. Шавал ай деп ал чектеги жок ал. Жолук оронуп, бирок намаз окубагандар эмне болот? Жолук оронгонуна соо болот, намаз окубаганына күнөө алат. Эмне болот эле? Вакыт болуп калдыбы? Устаз, менин 6 балам бар. Менин келинчегим онкологический больницага түшүп калды. Дуа кылып коесуздарбы? Алдан ала чоң рахмат. Балдардын энесине Алла таалам шифа берсин. Жакшы болуп сакайып кетсин ушу жаман оорудан. Үмүтсүз болбоңуз. Ар бир ооруга Алла таалам сөз шифасын берген. Бизде неизлечимый деген нерсе жок. Бардыгы излечимый эле. Болбосо мээбизге ошо кирип калган. Мынандай оору болду, рак оору, анада паланча оору, тикинчи оору деген. Андай мындай жок иншалла. Кудай кааласа Аллахым шифа берсин. Секунд берет. Эч Алла тааламдан үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Акыркысы бул ошол эле окшойт. Амин. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Алла таалам ооруларга шифа берсин. Руханий ооруларга, жисманий ооруларга бардыгына үйүндө, бейтапканада операция кирип атканда, чыгып аткан баардыгына Алла таалам толук туруктуу шифа берсин. Өзгөчө мына азыркы учурларда өзүнчө бир эпидемия болуп аткан Аллахым ушулар мусулмандардын баарына шифа берип, күнөөлөрүн кечирсин. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбыздын кажетибизди оңунан чыгарсын.